Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, таланттуу апалар берүүбүздө апалардын таңшыган обондору менен өзгөчө шаңдуу эфир кылмакчыбыз. Бүгүн бизде Ак Тилек айымдар тобу келди. Алгач Ак Тилек айымдар тобунун жетекчиси Гулира Касымова эжекебиз менен таанышып алалы. Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы. Анайыңыз жакшыбы? Аябай жакшы. Келиңиз алгач кыргыз элибиз менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мына бүгүн 7 каналдын чакыруусу менен биз жакшы маанай тартылайлы деп ырларыбызды даярдап алып келдик. Гулира эже, алгач эле сөз башынан болсун. Ак Тилек айымдар тобунун түзүлгөнүнө канча жыл болду? Ак Тилек айынын түзүлгөнүнө ошо 18-жылдан бери ырдап жүрөбүз. Анан ошо чогулуп алып, группа түзүп, ошол группа менен ырларды ырдап, концерттерге катышып ушинтип жүрөбүз. 6,5 жыл болду. 6,5 жыл. Канча мүчө бар бул топто? Бул топто 8 мүчө жалаң айымдар. Жалаң ушундай. Анан ушул 6 жылдын жүзү болуп калды дедиңиз, анан ошол аралыгында көптөгөн жерлерге бардыңыздар, көптөгөн бир кызыктуу учурлар да болсо керек. Келиңиз ошол кененирээк айта кетсеңиз, тобуңуз боюнча. Ошол топ уюшулганда эле ошол бул биздин топто комуз черткен анан аябай таланттуу кыздарыбыз бар, ырчылар. Бар тең эле өзлөрүнүн иштеген иштери бар. Андан тышкары ушу ырдайбыз да. Анан ошо уюшуп алып эле биринчи тиги международный фестивалга бардык, Көлдө болду. Жетегүздө болду. Жетегүздө жакшы катышып, аябай көп мамлекеттерден келип катышты. Ошо жака катыштык, жакшы. Байгелүү орундарды алдык. Байгелүү орундарды алдык. Анан кийин ошо жака дагы экинчи жолу да катыштык. Кийин анан анда дагы ошо диплом немелер менен сыйланып кайттык. Андан тышкары дагы биз долбоорлорго катышып жүрөбүз. Эл алдында келет ырдагым деген долбоор бар. Ошо жака барып ошо ырдап жүрөбүз. Андан тышкары дагы конкурстарга катышып атабыз. Рыспайдын 80 жылдыгы деп ага катыштык. Анан ар кандай конкурстарга көп катышабыз. Телелерге чыгабыз, ошо. Жакшы. Мына Ак Тилек айымдар тобу деп аты эле өзгөчө экен. Ак Тилек деп бир жакшы ниет менен койсоңуздар керек бул аталышты дагы. Анан айымдар 8 айым бар деп атпайсызбы? Ал айымдар боюнча да өзүнчө мүнөздөйбүз, өзүнчө токтолобуз. Анан өзүңүз жөнүндө сурагым келип жатат. Ырчылыктан тышкары эмне менен алектенесиз? Кесибиңиз эмне? Мен негизги кесибим эки кесип. Меники биринчи кесибим технолог, кондитер, анан кийин кесибим бухгалтерлыкты бүткөм. Анан бухгалтер болуп көп жыл иштедим. Ошо анан ошондой кызмат менен иштеп жүрүп анан кийин ошол ырчылыкка өтүп кеттик. Анткени өзүм менен кошо жаралган талантым бар экен. Жан дүйнөңүз тынч болбойбу? Жан дүйнөм аны кичик кезимден баштап эле ырдачумун. Анан комузду өзүм эле үйрөнүп алдым. Атам комуз чертчү эле, атам черткенин карап жүрүп эле ошо комузду өзүм үйрөнүп алдым. Анан бирок баягы убагында бизди ырдатып антимчү эмес да. Артист болбойсуң эле деп койгон. Анан мурда жактырчу эмес. Жактырчу эмес, тыйчу да бизди ырдабагыла депчи. Анан кийин ошо бирок мен Казакстандан окудум, Алматы шаарында. Студенттик кезимде комузумду кошо көтөрүп алып кетип эле ошо жакта студенттердин немелерине катышып жүрдүм, казактардын немесинде, Алматыда. Анан кыргыздар чогулуп алып дагы ошо Алматанын парктарында жолугушуп, алардын сагынычтарын таркатып ушинтип комуз чертип ырдап ушинтип жүрүбүз. Таланттуулар көп да студенттердин арасында. Анан ошентип жүрчүбүз. Анан кийин Москва шаарында иштеп калдым. Аякта да ошо комузумду көтөрүп жүрдүм. Анан ошо мечтам бар болчу да, бир ичимдеги бир немемде ошо талантым ушуну боюнча калып калабы депчи. Анан ошол кийин анан ошол эс алууга өткөндө анан кеч болсо дагы кыялдарыңыз орун алып жаткан учур экен да. Ушундай болуп калды. Жакшы. Гулира эже, анан
мына ыр жөнүндө дагы комуз чертем деп калдыңыз, ыр жөнүндө дагы сүйлөшүп калдык. Анда эмесе сиз бизге эки командаңыз менен эле эки ырдан аткарып бербейсиздерби? Алгач сиз бир элес жана карап койчу деген чыгармаларыңызды бизге, көрүүчүлөрүбүзгө да аткарып бериңиз. Сизди күтүп калды, келиңиз. Макул анда. Авторун айта кетсеңиз. Бир элес деген ырдын автору Дүйшөнбек Өкүевдин ыры. Комуздун анан кийин аккордеондун коштоосунда аткарып берейин. Аккордеондо Таалай Жумагулов коштойт. Чакырып алганда, Таалай байкени. Биздин эфир эң сонун маанайда уланып жатат. Гулира эжени менен дагы таанышып алдык. Анда эмесе Гулира Касымованын Бир элес жана Карап койчу деген чыгармаларына кезекти берели. Андан соң маегибизди уланталы.
bira koyçum ay, gülüp bira koyçum ay, cılma Гүлер айым, мына сиздин дагы сонун чыгармаларыңызды уктук, сонун аткарат экенсиз. Андан соң эми сиздердин ушул топтогу шайыр апаларга, таланттуу апаларга кезек берели дагы. Азыр Гүлбара Эмилгазиева деген апа жөнүндө сөз кылгыбыз келип жатат. Гүлбара апа жөнүндө айтып бериңизчи, топко качан келди эле, деги эле өзү жөнүндө мүнөздөп. Гүлбаранын келгенде эле бир 4 жылдан ашып калды бизге кошулганына. Анан бул кыз болсо тоже высшее образованиясы менен строитель куручу болуп иштешет. Бир строительный компанияда ошо Бишкекте. Ошо өзү Сокулуктун кызы, Сокулуктан. Ошо жактан келип катышат ушинтип. 4 жылдан бери. Ооба. Көп эле болуп калыптыр да сиздин жаныңызда жүргөнгөчү. Анан кандай мүнөздөп бересиз? Кандай мүнөзү бар? Бул ыргалып баягы арасынан ушинтип неметип отуруп эле ошол ырдагысы келгендер ошо калат экен өзү элечи. Анан кээ бирлердин характери келишпей калат экенбиз. Анан кийин алар өзүлөрү ушинтип кетип калып эле ошо бирибизди бирибиз билген, кыйбас. Бияка десек бияка, баягы неметип, тияка десек тияка келе тургандай ошондой кыздар калдык баарыбыз. Ушул Гүлбара эже, мына Гүлбара эже жөнүндө айтып калдыңыз. Анан ыр тандоодо сиз тандап бересизби же өзү дагы сунуштайбы? Өзүлөрү деле сунуштайт. Анан мен көбүнчөсүн ошо айтам кыздаргачы, мындай ырдырдасаң жакшы болот, сага жарашат. Мындай ырдырдасаң болот деп ошентип жардам берип калам кээде. Айтор ынтымакташып ырдашат экенсиздер да. Келиңиз анда Гүлбара эжени да сөз кылып калдык. Анда эмесе биздин көрүүчүлөрүбүз да күтүп калды окшойт. Гүлбара Эмилгазиеванын Кадыр кечим жана Аппак сүйүү атталышындагы чыгармаларга кезекте берели. Ал кезекте жаш жүрөгүм жалындады, жалбырудум жетпедим, канча мезгил өтсө дагы, Кадыр кечим көз алдымдан кетпеди, канча мезгил өтсө дагы, Кадыр кечим көз алдымдан кетпеди. Жаштыгы бакырчын талдай гүлдөп турган, ал олонгон кез эле аппак жүзүң айдай тонуп, аю бакыт угалтыңбы тез эле, аппак жүзүң айдай тонуп, аю бакыт угалтыңбы тез эле. Махаббатка кайсы жүрөк кабылбады, нелер баштан өтпөдү, бир өзүңдөй табылбады, көз карашың элесимден кетпеди, бир өзүңдөй табылбады, көз карашың элесимден кетпеди, бир өзүңдөй табылбады, көз карашың элесимден кетпеди. Бабалардан калган сүйөр кагы,
Бул жашоонун көркү көңүл ачууда өмүр шаңы көбүзгө тең ортогай сен туш болдуң жаным көңүл назына сенсиз көркөген бек таңкы жаппак жансыз күндөр өттү басыр менде бирчи жаным бирчи жан дүйнөмө кирчи сени күткөн бакыт эшигин ачып киргенде ирилген шаттык өмүрдө киргетпесең ару көңүлгө бул жашоодо өмүрлөр аз болор ай аккуу мисал сүзсөк жаштык көлүмдө өмүрлөр өтөда берет конок сымалы колмай карап турсам да максаттардын сересине умтулубай ай жылдызга арызып колду сунсам да назик көркү гүлдөй керемети гүл чоң өмүр наркы бизден көңүл наркы бизден майда адамдар майда сүйгөндөй майда сүйгөндөй чындык ошо жашоо шартында эмне жетсин биик арзууга мен да сага аппак сүй берейин ай сен да мага аппак сүй тартуула мен өзүмдү сага бүтүн берейин ай сен өзүңдү мага бүтүн тартуула сен өзүңдү мага бүтүн тартуула Ал эми бул топтогу экинчи сулуу айым десек болот Гулипа апа жөнүндө сөз кылалычы. Гулипа апанын кандай мүнөздөп бересиз? Гулипа апабыз аябай апабыз дедим да менин өзүмдүн сиңдим болот. Гулипа экөөбүз ак ининин кыздарыбыз. Дагы Элмира Касымова дагы ошо сиңдим болот. Анан алар деле ошо өз жайларында эле жашап жүрүшкөн, ырларды жакшы ырдачу эле деп аларды да кошуп алгам, баскыла ырдайлы депчи. Анан кийин Гулипа болсо аябай жеңил, шайдоот жүргөн кыз, жакшы ырдайт. Өзү баатыр эне. Балдарды тарбиялайт, жакшы балдары бар. Айтор сиздин ар бир мүчөңүздө мындай өзгөчө апалар бар экен да, талаптуу, арылыктуу тармактан. Анан ошо Гулипа апаны мында жакындан тааныйм деп калдыңыз го. Анан жакындан тааныйм деп калдыңыз, баягы мурда кандай эле, мындан бир 10 жыл, 20 жыл жашыраак учурунда дагы ырдап калат беле? Ошо мен ошол бала кездерде, кийин бир чоңойгон кездерде, школду бүтүп антип калган кездерде ошо ырдаганын угуп калгам да. Анан ошоңчу ошол көңүлүмдө калып калыптыр да, анан ошо басай Гулипа ырдайлы, ушинтип ырдап атышат, биз деле талантыбызды көрсөтүп калалы деп. Аны ошентип кошулуп калды. Жакшы, ошондон бери ырдап жүрөбүз. Бала кезибиз деп калдыңыз. Бала кезге кайталычы, анда бир ушул бала кезде көз ирмемдерге кандай кызыктуу окуялар болгон, бир эстеп кетели. Эми кызыктуу окуя дегенде эми чогуу болуп ырдап же ушундай кыялыңыздар беле? Биз кичикесте мен ат башылыкмын да. Ат башыда ошо бир көчөдө туугандарыбыз менен турабыз да. Ошо кичинекей кезимдеги ошол бири аябай ошол аябай элестеп калганда мен ошо туугандардын кыздары, балдары чогулуп алып конкурс уюштуруп, кийимдерди кийип, кыргыз кийимдерин тигип,
анан ырдап, анан улуу байкелерибиз, эжелерибиз жюри болуп, муну мындай кылдыңар деп кадимкидей оюн учуңуздар бирок даярдапсыздар. Өзүнчө бакча бар эле, ошонун ичинде кирип ушундай бир аябай неметчилик өткөндө да өзүбүзчө туугандар чогулуп неметкенде ошондо да айтып өттүм. Анан кийин ошол кез аябай эсимде калды да. Анан жеңүүчүлөрдү неме кылып аябай жакшы конкурс болчу экен да ошол убактачы. Азырда ошону кайталасак деп атам да. Жакшы. Мына Гүлипа апа жөнүндө дагы аябай өткөндө эстеп сөз кылып калдык. Анда эмесе кайрадан эле чыгармаларына өтөлү. Гүлипа Султанованын Кыштак четинде жана Курбулар аттуу чыгармасына кезекти берели. Андан соң маегибизди уланталы. Көрктөнүп чакан аймагы, табасы кийген сайманы, тоок чыгып чыкты айылымдын, бүгүнгө симге каймагы, жараты толуп бозойдум, жолунан тостум, алдынан тостум, жолунан тостум жайдары. Курбуга курбу кымбатта, кубаныш кошуп сырдасак, сыртын чечип отурдук, сизбеки баса, жырганын бери сезимде, жылдыздар көзүн, жылдыздар көзүн, жылдыздар көзүн ымдаса. Түнгө четинде, түн кыштак четинден, жаңыдан чыккан ай нуру, шыркалайт бизди секиден, аңыга бизди алтынай, антыбыз не бак, шертибиз не бак, кубада не бак бекиген. Аңдыба бизди алтынай, антыбыз не бак, кубада не бак, шертибиз не бак бекиген. Жайлар көздөр кетти, кыргырлардан аппакай карлар кетти, ошондогу капарсыз какырыктар, ургулар, айткылачы биздин жашты кайда кетти, айткылачы биздин жашты кайда кетти. Айыл шол судай тунук каткырыктар, асаштан алыстады жаңырыктар, бир сезим көңүлүмө оюп барат. Курбулар, башталган жаңганда сагынычтар, башталган жаңганда сагынычтар. Эсимде булгулдардын жак күндөрү, өрүктөрдүн төгүлгөн ак күндөрү, бир кечтеги жылга ойноп күлгөн.
ачы кайда кетти көрдүңөрбү? Гүлира эже, мына 7 жылдын жүзү болуп калды, 7 жылга жакындап калыптыр. Анан ошол аралыгында бул Ак Тилек тобу эмнеси менен өзгөчөлөндү, эмнелерди жарата алдыңыздар, кандай ийгиликтерди багындырдыңыздар, балким алар ортодо клиптерди тарттыңыздар, ошол боюнча да токтоло кетсеңиз. Ошо башынан эле клип тарталы деп эле жүргөнбүз. Анан ошол клип тарттырып атабыз азыр делечи. Анан көлгө барып клип тартып келдик. Акчардак Коробаевдин Акчардак деген ырында хор кылып кыздар менен көлдүн жээгинде ырдап келдик. Азыр ошол бар немеде жүрөт YouTube'да. Канча убакыт кетти? Клип тартыш оңой эмес бекен? Оңой эмес экен. Аябай мен артисттерге аябай баа бердим. Ырдап эле жүрсө ойлочумун буларды ырдап эле жүрүп өтүп кетет деп жыргап деп. Көрсө аябай түйшүктүү экен. Анан таң атпай дагы чыктык, кеч да чыктык, ушундай. Күндүн аптабында да чыктык, ушундай болуп тартылып келдик. Ысыгына да, суугуна да калыпсыздар да. Ошондой экен, ооба. Анан ошо ырларды тарттырып атабыз, телевиденияларга жаңы жылдык немелерге катышып жүрөбүз. Аларыбыз дагы бар болуш керек да. Ошо. Кандай мына жаңы жыл деп калдыңыз? 2024-жылга саналуу гана мүнөттөр калды, убакыттар калды, Анан кандай пландарыңыздар болуп атат эми мына 7 жыл? Эми ошол биз азыр эми бул жылы үлгүрбөй калдык го. Эмки жылкы ошо жазга бир филармонияга концерт берсекпи деген аябай бир көксөгөн тилегибиз бар. Ошол Кудайым бир колдоп неметсе бир ошол концерт берип калсакпы деп атабыз да. Жакшы. Жеке концерт да? Жеке ошол Ак Тилектин концертин берели деп. Айыл аралап деле пландарыңыздар барбы? Айыл аралап дагы ошо жүрөбүз, бирок чакырган жерлерге барып атабыз. Анан көбүнесе той торополорго. Тойлорго да чыгып каласыздар. Тойлорго чыгабыз. Жакшы. Анда эмесе, мына ушул Акчардак клип жөнүндө да сөз кылып калбадыңызбы? Жалпы телекөрүүчүлөрүбүз дагы кандай клип, апалардан деп кызыгып жатса керек. Анда эмесе Ак Тилек айымдар тобунун атынан Акчардак аттуу клипти көрүп алалы дагы, андан соң маегибизди уланталы. Ой,
Гүлира апа мына клипти да көрүп алдык. Чындыгында өзгөчө сон тартыпсыздар, ошондой кыйынчылыктарга карабай. Ал эми азыр кийинки эле бул топтун мүчөсү, ажарлуу айымы Элмира эже, Элмира эже жөнүндө айтып бериңизчи. Кесиби эмне, кантип келип калды дегиле бул топко? Элмира дагы менин сиңдим болот. Агыненин кыздары. Сиз сиңдилериңиздин баарын топто кылгансыз го. Анткени таланттуу дебейсизби? Таланттуу, аябай жакшы. Анан кийин Элмира деле ошо өзүнүн жашоосу менен жашап жүргөн, анан кийин эле чыкпайт, жакшырдаса эмне үчүн чыкпайт деп анан кийин Элмирага дагы айттым. Айтсам макул болду. Анан ошентип отуруп эле тиги Элмираны кошуп алдык. Анан Элмира өзү негизи кыялда, бул кол өнөрчүлүк жагында аябай неме да, өзү окуусун бүткөн, сайма саят кийимдердин немесин жанагы лекала деп кой, жана немелерин баарын тең формаларды түзүп ошондой кооздоп ошо аябай неме берет да. Анан азыр болсо ошо өмүр бою ошо кыялда иштеп жүрбүгөн, анан үйүндө отуруп калган, анда баягы үйүндө өзүнүн эмгегин жасап үйүнөн иштепчи. Анан ошол биздин ошол немелерибизди ошол саят формаларыңыздар дагы өзгөчө экен, ушу формаларыңыздарды дагы ошо Элмира эже көзөмөлдөп берсе керек экен. Кооздоп, сайма сайып, антип анан ошо тикмечибиз дагы бар өзүнчө. Аны ошол тикмечибизге тиктирип алабыз. Гүлира апа, сиз баардык эле тобуңуздун мүчөсүн мактап эле атасыз, анан бирок ошончо жылдан кийин бир пикир келишпестиктер болсо керек. Түшүнбөстүктөр. Бул азыркы неметип аткан кыздарыбыз менен андайыбыз жок. Уже түшүнгөн кыздар калды окшойт да. Түшүнбөгөн кыздар болгон. Аябай зээнди кейтип, ушинтип неметип ырдайм деген апалар да болот экен. Бирок сиздин баягы жетекчи болуп аткандан кийин сиздин пландарыңызды укпайт да? Жок, угат, анан бирок ошо кичине баягы внутри кыйнап берет да, ичара. Анан ошо өзүлөрү эле өзүлөрү тандап эле ошо кетип калышты көбүнчөсүн. 2-3 ошентип кетти, анан кийин калганыбыз жүрөбүз. Кыйындар калыпсыздар да, Ырдайлы дегендер да. Ырды сүйгөндөр, таланттуулар. Жакшы. Келиңиз анда Элмира Касымованын өмүр жана студенттик жылдар аттуу чыгармаларын көрсөтүп алалы, андан соң маегибизди улантабыз. Ömürdü bütün ömürde, ömürün turbas kömürde, öptür bizen andosum ey, bir gün çakalat göründü. Ömrüm aşottoy uçkanğa, özünden özün kızganba, bardığı kala çaçılır ey, başını turmuş kıskanda. Başını turmuş kıskanda. Cağımsız dolup maydadan, yaşlığın barda faydalan, canıp kal canar togolu ey, yaşalayt adam kayradan.
кайрадан жашабайт адам кайрадан. Менин эркем жолдоштукка бектесем, начар элем айтпайт элем сезбесем, ичим жаман туз куйгандай ачышат, бирге окуган курбуларды эстесем. Естен кетпейт ар бир жаштын күлгөн ай, естен кетпейт фрунземдин түндөр ай, жаш өмүрдүн жалындаган кештери айланайын студенттик күндөр ай. Birge okuduk, birge жүрдүк жанашып, биринчилер бири вызыр жазабыз, аягында турмуш башка, иш башка, ар ким эмес, ар жерде иштеп жатабыз, аягында турмуш башка, иш башка, ар ким эмес, туш-туш жакка тарадык, ар ким эмес, ар жерде иштеп жатабыз. Гүлира эже, мына ар бир ушул топтун мүчөсү, ар бир апанын чыгармалары, мындай формалары чынында абдан сонун экен. Биз бул жактан көрүп отуруп, анан кайра айтканчы эде салып. Гүлира эже, мына ар бир Ак Тилек тобунун апалары чындыгында өзгөчө таланттуу экен. Биз дагы бул жактан көрүп, байкап, жалпы эле телегөрүүчүлөр баа берип жатышты десек болот. Ал эми кийинки мүчө Айнура эже. Айнура эже жөнүндө да сурагым келип жатат. Ооба, Айнура, биз таланттуу кыздарды издеп калдык да, кичине көбөйтүп алалык, анан кийин баштайлы деп издеп ошентип калдык. Анан ошентсек эле ошо Элмира айтып калды. Мен жакта ушундай бир комуз четкен жакшы кыз бар, ушуну айтып көрөйүнчү деп. Анан келип калды. Келгенде эле сонун комузду чертип, шартылдатып, ырдаган кыз экен. Өзүнүн образованиясы ушу музыка экен. Искусственный институт Музыкалык билими. Музыкалык билими бар. Анан бирок музыка жагында иштебептир такыр. Анан кийин айтсак эле макул болду. Анан ошондон бери ошо биз менен жүрөт. Аябай жакшы характер, аябай жакшы кыз. Өзү дагы иштейт, эки жерде музыкадан берет экен сабак. 2 садикте иштейт. Ошол талантын чыгарып, азыр ырдап жүрөт. Жакшы. Кийинки өтөрөлү. Жакшынакайым, бир туугандар аман бололу, Мына Айнура эже жөнүндө да сөз кылып калдык. Айнура Алиева эжекебиздин Жакшынакайым жана бир туугандар аман бололу деген чыгармасына кезекте өрели.
келесиң, качан келесиң? Сүйгөнүм бүттүм, туш алып тегип, сүйүүсүз жашап, утабыз мени, кубаты сыйкыр, үнүтү менен, учактап алдың, ай, усталык менен. Жакшынакайым, жарык деп элесиң, жан дүйнө менен, ай, неге теңесиң? Жашыл жарык нур, жаган жол менен, качан келесиң, качан келесиң? Жакшынакайым, жарык деп элесиң, жан дүйнө менен, ай, неге жеңесиң? Жашыл жарык нур, жаган жол менен, качан келесиң, качан келесиң? Качан келесиң, качан келесиң? Билбеймин жаздын жайга айланганын, айлана көк чөпкө байланганын. Билбеймин жумуш менен алек болуп, билбеймин балдарымдын торолгонун, билбеймин балдарымдын чоңойгонун. Билбеймин күздүн кышка айланганын, айлана аппак карга байланганын. Билбеймин жумуш менен алек болуп, билбеймин чачтарымдын агарганын, билбеймин чачтарымдын агарганын. Балдарым жакшы өсөдөйт ар бир адам, балдардын жакшылыгын көрүп жанам. Уул үйлөп кыз узатып, куда күтүп, туугандар жүрөлүчү эсен аман, эл журтум жүрөлүчү эсен аман. Айлап жылдар өтүп кетсе дагы, туугандар жүрөлүчү эсен аман, эл журтум жүрөлүчү эсен аман, тең туштар жүрөлүчү эсен аман. Бардык бул топтун мүчөсүндөгү апаларын, ырларын, чыгармаларын уктууга чындыгында өзгөчө таланттары бар экен. Анан ушунча чыгармага дагы да көрк берип, коштоп турган бул аккордеон менен коштоп турган Таалай байке боюнча сурагым келип жатат. Ошол Таалай байке боюнча мүнөздөп бериңизчи. Бизде аккордеончу жок болгондуктан аккордеончуларды издеп калабыз да. Анан ошо азыр ушул Таалайды менен даярдандык. Анан ошо жакшы алып барат экен, өзү дагы немеси образованиясы курулушчу экен. Немеси айтор специалистче. Анан кийин биз ошо чакырып эле, анан кийин ошо биз менен келишип калды. Азыр сиздердин топто кызмат кылат да, чогуусуздар. Чогуу даярдандык. Анан
эми ар бир чыгарманы аткарарда ушундай аккордеон менен коштолуп атпайбы, анан кээ бир ырга үнгө дал келбей калат, бирок ошол сабырдуулук дагы сапаты бар болуш керек. Калай мырзада ошол мүнөзү кандай? Ошо кичине баягы неме кылып атса кошумча даярдап ушинтет. Могу жерине жетпей калып атасың, бул жерде минтип атасың, шашып кетип атасың деп ошолордун баарын даярдайт. Гүлира апа, мына сонун чыгармаларды угуп, ушул Ак Тилек апалар тобу боюнча сонун маек кылып жатып, биздин эфир дагы соңуна келип калды. Келиңиз, кандай каалоо тилектериңиз бар, кандай пландарыңыз бар? Сизге эркин микрофон берейин кыргыз элине. Рахмат. Биздин ушул ырларыбызды угуп, көңүлүңүздөрдү көтөрүп, ушинтип кеттик деп ишенебиз. Дагы болсо биз дагы чыгармачылык иштөө менен жүрөбүз. Быйыл Кудай буйруса ошол концерт берип алсак, бардыгыңыздарды ошол концертке чакырам. Жакшы, сиздерге дагы чыгармачылык ийгилик, мындан аркы дагы сонун чыгармаларды жаратып жүрөрүңүздөр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин эфир эң сонун маанайда ушинтип жыйынтыкталып да калды. Бүгүнкү таланттуу апалар берүүбүздө Ак Тилек айымдар тобунун жетекчиси Гүлира Касымова эжекебиз менен маек кылдык, жана ошондой эле мүчөлөрү дагы келип бизге сонун чыгармаларын аткарып беришти. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Dostlar menен döngül açıp, oyun gülpü